Замандаштар, Кудай буйрса кол жакшы көндү. Обуфмен иштеп атып. Биздин президентибизге Кыргызстандын өзүнөн чыккан, Кыргызстандын өзүнүн өндүрүшүнөн чыккан кожаларды, мисалы Булгар заводунда бул овчина бут кийимдердин ичинде болот. Анан бул аябай жумшак болот да, аябай жумшак болот. Могул болсо уйтерек. Анан гладкий кылып туруп, могул уйтерден паткылатын овчинадан кылып, таманы болсо такасын, подошвасын чепрактап коет. Бул атайын ошо бут кийимдердин астына коет да. Азыр деле эң кымбат жана доллар турган бут кийимдердин астына чепрактар, ушундан коет. Бир сөз менен айтайын, замандаштар. Биздин президентибизге Кыргызстандан өндүрүлгөн кожалардан бут кийим тигейин деп чечтим. Тиккенди дагы ручной работа. Бир машинка колдонулбайт, жип колдонулбайт. Бүт кожа менен кожаны кайып, ошол калыпка келтирип, мындай айтканда, необычный, өзгөчө кылып туруп, ажобузга бир белек калып атам. Анткени Кыргыз элинен дагы, Кыргыз элинде да ушундай өндүрүштө аракет кыл деген менин оюм, максатым ошону брендке айландыруу. Кыргызстандан дагы ушундай ручной работа, кол эмгек дүйнө жүзүндө, негизи кол эмгек дүйнө жүзүндө бааланат. Ал эми ошол эле бааланган кол эмгекти брендовый деп коет эмеспи? Брендовый, мисалы кожа бренд да, кожа өзү бренд да, материалдардын арасында кожа өзү бренд. Бренд буюмдардан жазса, анда бренд болгонго өтө мындай ылдам таанылат, ылдам болот. Ошондуктан замандаштар, лайкты басыңыздар, эфирди бөлүшүңүздөр. Ушул биринчи чыгарылыш. Азыр жазып аткандардын баарын бүткөндөн кийин кандай президентке алып барып беребиз, кандай кылабыз, ошонун баарын бирге бололу, бирге кеңешиңиздерди бериңиздер. Лайктан басыңыздар, бөлүшүңүздөр. Анан мындай бир кеңештериңиздер болсо, кеңешиңиздерди жазыңыздар. Менин максатым президентке бүт бар кыргыз уюнун терисинен, Кыргызстандан ийленген кожалардан ушундай колго бир станок жок, ушундай бут кийимдерди жазсак болот, ушуну брендке чыгарсак болот. Ошону дүйнө жүзү бүгүнкү күндө буга чейин дагы кол эмгекти баалап келген. Демек бат бренд болот. Ушундай бир ой менен баштадым, замандаштар. Ушул кожанын баарын тааныштырып атканым ошол. Мына чепрак, муну таман жазайын, таман такалап жазайын, муну паткалат кылам, муну бут кийимден үстү кылам. Анда эмесе, давайте лайктан басыңыздар, эфирди бөлүшүңүздөр. Баштадык эшти. Бисмилла. Бүгүн канчасы? 26-сы. Бүгүн 26-сы. 28 экен. 28-и. Кеч айт болду, бүгүн 28-и. Бүгүн баштадык, замандаштар. Түшкү саат 1ден өттү. 1ден 10-15 мүнөт өттү. Баштадык, замандаштар. Президентке деп жасап баштабадым деле жана кожаданчы. Бүгүн саат 1ден 15 мүнөт өткөндө баштагам. 5,5 саат болду. 5,5 саатта моундай алып туруп кердим, паткалатын кылып, сыртын салып, көрдүңүздөр мондай туюк чыкты. Туюк эч жеринде шов жок. Бир жеринде шов жок. 5,5 саат кетти. Олтман тура элекмин азыр, ушунчалык ынтазарлык менен жазып атам. Мына анын астына кожа салдым, бычене ступенатор салдым. Кудайым буйрса, монун баарын азыр тешем дагы кожа менен кайып тигип чыгам. Анан замандаштар, мен сиздерге ыраазымын. Азыр 5,5 саатта жакшы просмотр болуп кетип аттар. Дагы лайктан басып, комментарийлерди жазып, колдоңуздар. Минтип да жазыштыр кээ бирөө. Президентке Патхалинденбе, президент сен бут кийимиңди кийбейт, сен мага бут кийим жасап бербей койгонсуң деп ушундай кээ бирөөнүн таарынышы бар экен. Анткени себеби мен башка бир модельдерди жазабайм. Ошон үчүн кээ бирөө мен айткан жасап бер дей берет, жазабайм да. Ошондой адамдар бар экен. Анан президентке эмнеге Патхалинденип атасың деп, жок, мен президентке Патхалинденген жокмун. Замандаштар, мени туура түшүнсөңүздөр, мен президентке Кыргызстандан чыккан кожалардан ушундай ручной работа кылып, дүйнө жүзүнө Кыргыздын брендин чыгаралы деп атам. Бул жерде мен мына могул балка, могул пласкоус,
китайский могул бычак, ушул үчө, анан могул штуцер, ушул менен иш кылып атам. Бул жерде машинка, чоң станок, эчтеке жок бул жерде. Бул жерде таптаза кол эмгек. Таптаза кол эмгек. Мына замандаштар көрсөңүздөр, мына ушундай бул эми интернетте аябай кымбат бут кийимдер бар, ошолор ушундай селине чыгат. Эми буюрса могу жерине мындай кылып жасайбыз, андагы чием, анда көргөзөм. Азыр ушул жерге чейин келгенин бир көргөзүп коеюн дедим, замандаштар. Лайктан басыңыздар, бөлүшүңүздөр. Мен Кудай буюрса бүгүн түндө бүтүрөйүн деген оюм бар. Эгер алым жетсе, аракетимди кылам, бүтүрөбүз. Бүгүн болбосо эртең бүтүрөбүз, бирок сиздерге мен бат-бат чыгарып турам. Сиздер бөлүшүңүздөр, лайкты басыңыздар, колдон көргөзүңүздөр. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Өсөр өзүн сыйлайт дейт. Мен Кудай буюрса коон президентке тиксем, андайын атама бирди тигем. Эки гана кишиге тигем, ушундан Кудай буюрса. Эки гана кишиге тигем. Анткени мунун жазалышы аябай оор. Жазаса элдин баары эч жагы жаза бермек. Мындай туюк азырынча Кыргызстанда жок. Мындай туюк бут кийим азырынча эч жерде жок. Мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Бул эми азыр бүткөндөн кийин укмуш чыгат. Менин көз алдымда турат. Лайктан басыңыздар, бөлүшүңүздөр, колдоп отуруңуздар. Мен тапи. Президентибизге айтып өттүм эле го, тиги 5 шофу жок, тигичтери жок кылып чыгарабыз депчи. Мына азыр бул патлаты могул бул овчина деп коет, койдун терисинен жасалат да. Бул аябай жумшак болот. Подкладышты ушундай болот да. Анан ар бирин көргөзөйүн деп сиздерге көргөзүп атам. Акырында келтирип чыктым. Муну кериш кыйын да, кериш кыйын, анткени бул отургузуш, селни терни мүнткүлүп отургузуш кыйын да. Аккуратно иштеш керек. Эми буюрса мунун үстүнө көрдүңүздөрбү, мондай туюк чыкты. Туюк эч жеринде шов жок. Бир жеринде шов жок. 5,5 саат кетти. Олтман тура элекмин азыр. Олтман тура элекмин. Ушунчалык ынтазарлык менен жазып атам. Мына анын астына кожа салдым, бычеңе ступенатор салдым. Эми Кудайым буюрса монун баарын азыр тешем дагы кожа менен кайып тигип чыгам. Кожа менен кайып тигип чыгам. Замандаштар, монтип айтып атпадым беле, президенттин бут кийимин ушу балка, только ушундай балка, проводник тешкенге. Анан клейши деп коет. Ушулар менен гана иштеп атам. Бул жерде эч кандай чоң станоктор жок. Ручная работа, караңыздарчы. Эч жеринде шов жок. Сельни чыкты, Сельниов. Байкадыңыздарбы? Сельниов. Негизи могу жерде шов туруп атат го, жок. Могу жерлерде шов туруп атат го, жок. Сельниов. Эми монун чекесин сонун кылып өрөбүз. Азыр мен могу жерде кожа менен өрүп чыгам. Өрүп чыгам дебедимби? Мына моундай кылып сонун кылып өрүп атам. Көрдүңүздөрбү? Кожа менен өрүп атам. Бир жип жок, көрдүңүздөрбү? Президентибизге деп жазып атпадым беле? 3-чү бөлүгү бул Кудай буюрса эми сиздерге 4-чү бөлүгүндө чыгарам. Мунун таманын кандай жасам көрүңүзбү? Бул кожанычы чоюп туруп тарткан сайын бул аябай сонун кармайт бири-биринчи. Кысып калат да кожа. Аябай сонун кысып калат. Жиптен да жакшы жасап турчу. Мына монтип кожаны өрүп атам, көрдүңүздөрбү? Лайктан басып, лайкты басыңыздар, жакшы каалоо тилекти жазыңыздар. Кыргызстандын брендин чыгарабыз. Дүйнө жүзүндө кыргыз брендин чыгаралы. Кыргызстандан ширеңке чыкпайт дейт го. Давай чыгарабыз. Чыгарабыз, Кудай буюрса, колдон келген нерселердин баарын чыгарабыз. Менин колуман бул келет, мен ушуну чыгарайын. Сиздин колуңуздан эмне келет, сиз да бренд кылыңыз. Кыргызстанды көтөрөлү. Алтын баш аман кезде, өмүрдү Кудайым берген кезде, ден соолукту берген кезде Кыргызстанды көтөрөлү, замандаштар. Биз көтөрбөсөк ким көтөрөт? Ушунун баарын, ызыганын, баардык нерсесин кол менен сезип, замандаштар, жана президентке бут кийим жасап атам дебедим беле. Өзүңүздөр лайктан басып, айда сонун колдоп атасыздар. Ыраазычылык, Кудай буюрса. Жана экинчи бөлүк 50,000 просмотр болду, замандаштар. Экинчи бөлүк 50,000 болду. Биринчи бөлүк 10,000ден ашты. Азыр эми 3-чү бөлүк, могу 4-чү бөлүк. Мен иштеп атканыма, замандаштар, саат 1ден 15 мүнөт өткөндө баштаган түштөчү. Биринчи бөлүк ошондо чыккан. Ошондон бери тын элекмин. Жана ужин кылып, бир 15 мүнөткөй тынып иштедим, чай иштим. Анан кайрыле баштадым. Жалпы могул азыр кылып аткан иш 9 сааттан ашык иш болду. 9 сааттан ашык иш болду. Ошон эмне сиздерге көрсөтүп коеюн дедим. Анан мен президентке ушул
Кыргызстандан өзүнөн чыккан кожадан өзүбүз ушу кыргыз балдар ушундай дүйнөлүк деңгээлге чыгара тургандай бренд бут кийим жасайлы, ошону эң биринчиден тааныштыралы, сөз менен эмес, иш менен кылалы деп туруп, мына Кудай буйрса баштадык. Азыр могу чепрак деп коет. Муну чепрак деп коет. Бул таманга чаптырат, жана кымбат бут кийимдердин таманында бар го. Мунун катуулугу аябай катуу. Көрдүңүздөрбү? Аябай катуу. Бул ошо атайын таманга ылайыктуу да. Эми Кудай буйрса чарчаган жокмун, бирок аябай ушунчалык бүткүм келип иштедим. Ушунчалык бүткүм келип иштедим. Анан эми азыр эс алайын Кудай буйрса. Замандаштар, эртең менен Кудай буйрса туруп алып кайра баштайм. Сиздер болсо лайк басып, колдоп, бөлүшүп, ушундай кылып туруңуздар. Анткени себеби ушу кыргыз өндүрүшүн баарыбыз биргеликте президентке жеткиребиз. Баарыбыз биргеликте көрөбүз. Президент кандай кабыл алат экен, кожасы да өзүбүздүн уйлардын терисинен, өндүрүштү өзүбүздөн, жасаганда өзүбүз. Бүгүнкү күндө ушундай бир сонун бир ой менен жасап атам. Замандаштар, бирге болуңуздар, лайкты басыңыздар, катталыңыздар. Бирге Кыргызстандын брендин бирге көтөрөбүз. Бул Кудай буйрса сиздердин да сыймоюңуздар болот. Анткени кол эмгек дүйнө жүзүндө бааланат. Дүйнө жүзүндө бааланат. Мен муну эч кандай бир машинкасы жок, бир чоң оборудованиясы жок, бүт баарын колго жасап атам. Бүт баарын колго белгилеп коюп, бир жеринде шов жок. Көрдүңүздөрбү? Сени чыккан. Эми эртең Кудай буйрса могун чекесин өрүп, бирге болобуз. Сиздер лайкты басып катталып туруңуздар. Таң атканда Кудай буйрса аткан таңда бирге кезигебиз. Мен сиздерге ыраазычылык билгизем. Мындан ары бир кадамдын артында 1000 кадам деп биринчи кадамды кылдык, артында сиздер барсыздар. Терең урматтап, алмаз өмүр. Президенттин бут кийимин айтып атпадык беле? Чекесин болсо сонун кылып тарттык, асты чепрак кожа Кудай буйрса. Эртең менен келип алып эле 6да ишти баштагам. Азыр такаларын жасап атам. Мына моундай чепрак кожадан болот. Чепрак кожадан мындай аябай катуу булчу. Эртеден бери 1,5 саат болду окшойт кескилип атканыма. Азыр ушуну кылып туруп, анан тигил жакка барып, азыр таштетем. Көрөсүздөр. Мына жана тамандарды жасап келем дедим беле. Тамандарды чаптадым. Бул болсо мондай чепракта жасалат. Чепрак деген кожа калың стандарт такалар көрдүңүздөрбү? Могу жер мындай болот да. Могу жерге отуруш үчүнчү президенттин бут кийимин жасап атасың, эмне болду деп уже чалып сурай баштады. Урматтуу замандаштар, чоң ыраазычылык, 400 000 просмотр ашты, лайк 10 000 лайк болду. Мен мындайды күткөн эмесмин дегендей болду да бул жагычы. Анан азыр болсо Кудай буйрса президенттин сиздерге отчет берип коеюн. Ар бир чыгарылышты өзүнчө чыгарып атам. Бул чыгарылышка дагы лайктан басып, бөлүшүп, колдоп отуруңуздар. Өтө жакшы дем бердиңиздер мага. Кудай буйрса мына такасын жасап атам. Такасы бүткөндөн кийин могул жерди өрөбүз, кесип алыпчы. Аны да сиздерге көргөзөм. Азыр болсо отуруп алып, эртеге 6дан бери келип алып, мондай туруп могу жер өлө аябай катуу кожа да. Ошону дагы могу жерин мондай стандарт таккандыкындай чуңкур кылыш керек да. Анан муну наждакка тартсаң, бул кожа жешилбейт. Наждакка жешилбейт да. Көп жешилбейт. Андан көрөп монтип туруп, алмаз эмне китайский бычак менен колдонуп атасың деп комментарий жазбаңыздар. Атайын сапожный деле бычагым бар, бирок бул мынтип оялбайт да. А бул гибкий болуп оюлат да. Мына ушундай замандаштар, бөлүп туруңуздар, лайкты басып туруңуздар, бөлүшүңүздөр, катталыңыздар. Кудай буйрса, бул ийгиликти акырына чейин чогуу көрөбүз. Терең урматтап, алмаз өмүр. Замандаштар, эртең менен 6да баштагам. Президентибизге бут кийим жасап атабыз дедик беле. Буюрса 7-чи чыгарылыш болот. Эртең менен 6дан бери азыр 12ден качан өттү? 12ден 13 мүнөт өтүптүр. Такасын араңгызатыптыр. Такасы 1, 2, 3, 4 катар кожа така болду. 4 катар чепрак кожа болду. Көрдүңүздөрбү? Кудай буйрса, бүгүн кечке чейин полный бүтүргөнгө аракет кылам. Биз менен болуп туруңуздар, лайктан басып, колдоп туруңуздар. Жалпы элге рахмат. Мага да бир кубанычтуу нерсеси. Москвада мастер кыргыз балдар, байкелер бар экен. Алар чалышты. Çalıp bana verişti. Ben ayrıca razı oldum, kuvandым, rası ile başlattırmayın deyip
Анан Кудай буйрса баарыңыздар колдоп атасыздар. Өтө көп лайктар басылып, өтө көп просмотрлар болуп атат Кудай буйрса. Мына эми муну баягыдай таштетип атам. Андан полировкалары майламай, андан могу кыры мындай кесип өрмөйлөр бар Кудай буйрса. Биз менен болуп туруңуздар, лайктан басып туруңуздар Кудай буйрса. Бүгүн эртең президентке деп арнаган атайын Кыргызстандын өндүрүшү кожаларынан бери могу жерде бүт Кыргызстандыкы, тамандагы Кыргызстандыкы, сырткы кожасы, овчина, үй ичиндеги кожасы бүт бар Кыргызстандыкы. Менин максатым Кыргызстандагы чыккан кожалардан ушундай кымбат бут кийимдерди жасаса болот дегенде президентке сөз менен эмес, иш менен көргөзөйүн деген ойдо ушул жерде иш алып барып атам. Колдоп туруңуздар. Кудай буйрса дагы чыгарылыштарды чыгарып турам. Бардык чыгарылышты көрүп чыгыңыздар. Замандаштар, мына кечки түнкү саат 10 болду. Эртең менен 6-да баштадым эле Кудай буйрса. Мен эми оң жагын бүтүрдүм. Азыр такасын эле көргөзүп турайын. Өтө күчтүү чыкты. Өтө күчтүү чыкты. Оңолордун оң эшик ачылат дегендей бул жак өтө күчтүү чыкты. Астын эле көргөзүп турайын. Эртең полировкасы калды. Эртең менен моундай деңгээлде болчу. Эртең менен моундай деңгээлде болчу. Ошо оң бутун жасап бүткүчө эртең менен саат 6-дан кечки түнкү 10-га чейин болду. Замандаштар, мен сиздерге ыраазымын. Өтө жакшы колдоо көргөзүп атасыздар, жакшы комментарийлер жазып атасыздар, ийгиликтерди каалап атасыздар. Давай талмаз деп ушунчалык дем берип атасыздар. Мага жоопкерчилик баягыдан да 2 эсе күчөдү. 2 эсе күчөдү замандаштар. Кудай буйрса, эртең кечке бүткөнгө аракет кылам. Бирге болуп туруңуздар. Азыр Кудай буйрса 8-9 чыгарылыш болот. Бардык чыгарылышты көрүңүздөр. Мындан ары да чыгарылыштар болот. Президентке тапшырганыбыз жөнүндө Кудай буйрса ойлоп турам, жолугабыз го депчи, кабыл алат го деп ойлоп атам. Жакшы тилектен кабыл алгандан бери бүт баарында бирге болобуз. Замандаштар, Кудай буйрса аракетти кылабыз. Мына ушундай кылып туруп, чепрак деген кожа да аябай катуу болот да бул. Ана муну бир аз чоңураак кылып алып туруп, анан чекесин баарын мындай кылып акырындан бул неменин кожанын немеси, чепрактын бир жаман жери неме болбойт да. Тиги таштеткенде берки мисалы металлдай же бир пластик материалдай болуп мындай бат эле таштетилип калбайт да. Ошон үчүн бычак менен жоонубаш керек. Президентибиздин бут кийимин Кудай буйрса сол тарабын жасап атам. Сол тарабын. Астын чаптап Кудай буйрса. Баарыңыздар сурап атасыздар, эмне болду? Шефтикин качан бүтөсүздөр? Ажообуздуку качан бүтөт депчи. Мен дагы ушуну бүтөйүн деп аракет кылып атам. Кудай буйрса анан бир аз ортодон өзүбүздүн иштерге да кирип кетип атам. Бирок кайра отурдум. Кудай буйрса бүтөбүз. Мына баарыңыздар каалоо тилегиңиздерди жазып, баардык жакшы нерселерди кылып атасыздар. Мен сиздерге ыраазымын. Колдоп туруңуздар. Бүткөнүн дагы, ажообузга тапшырганын дагы Кудай буйрса колдоп ажообуздун кийип турганын болсо көрөбүз го деп ойлоп турам. Ушундай ойдомун. Лайкты басыңыздар, бөлүшүңүздөр, комментарий, жакшы сөздөр жазыңыздар. Мен болсо Кыргызстандын өндүрүшүн өнүктүрө берем. Кудай буйрса бул болсо 8-чи чыгарылыш. Буйрса бардык чыгарылышты көрүп чыгыңыздар, бардык кызыктуу. Алдыда боло тургандар дагы, арттагылар дагы. Замандаштар, мына моундай кылып туруп акырын, аккуратный кылып туруп кожадан ичке кылып тилип алып, могул болсо, могу оплетка деп коет монч. Анан ушуну көп киши мурун билчүмеспиз. Анан мен болсо муну жанагы эже карындаштардын моундай материал неме жиптер тийген немелер бар го. Ошону кесип туруп, муну бияка сайып туруп, зубочистка неме да катуу материал болот эмеспи. Ошону сайып койдум да анан ошо менен баягы кожанын өзү мылжыңдай берет да. Анан ошо менен акырын Кудайым буйрса ажообуздун президенттин туфлисин юбилейный работа кылып, моундай кылып акырын кожа менен мындай кылып кырын өрүп атам. Кырын өрүп атам. Кудайым буйрса бүгүн бүтөм.
Анан эртең Кудайым буйрса тапшырганга аракет кылабыз. Кудай буйрса. Кудай буйрса. Анан замандаштар бир нерсени айтып коеюнчу чын эле. Мага чалуулар WhatsApp'ка заказ беребиз дегендер аябай көп болуп атат. Тигил жакта WhatsApp'та 300-400 болуп кетти. Биз жооп бере албай атабыз, чалууларды улам ала албай атабыз. Анткени бир-экилик иштейбиз. Да, анан ошол себептен жооп бере албай атабыз. Сиздер эч кызалак болбоңуздар. Кудайым буйрса, ажобуздун кийимин бүтүрүп, жакшына калып туруп тапшырып алалы. Сөзсүз жооп беребиз. Личканын баарына жооп беребиз, WhatsApp'ка келгендердин баарына жооп беребиз, чалуулардын баарына кайра чалып жооп беребиз, Кудайым буйрсачы. Анткени себеби кээ бирөө кабыл тилегин айтып атышат, чалып алышып, кээ бирөө заказ берейин деп атат. Анын баары бизге керектүү жана жагымдуу нерселер да, жагымдуу нерселер. Ошол себептен замандаштар бир-эки күн күтүп бересиздер. Биз тапшырып алгандан кийин баарына жооп берип, иштин угу менен ишти жүргүзөбүз. Ал эми баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кудайым буйрса бүгүн президенттиктин бут кийимин бүтүрөм. Анан бүткөндөн кийин да кеч бир сиздер менен сөз кабарлашам. Өтө жакшы колдоо болуп атат. Мен ыраазымын. Элден ушунча миллион просмотрлар болду. Кээ бир видеолорум миллион просмотрлар болду. Мен ыраазымын. Элиме мен сиздерге ыраазымын. Мен ушу колемгейимди баалап, лайкты басып, бөлүшүп, жакшы сөздөрүңүздөрдү жазып аткансыздарга мен ыраазымын. Бул азыр 9-чы чыгарылыш болот. 10-чы чыгарылыш болот. 10-чы чыгарылышта буйрса бүтүрүп эртеңкиге кандай тапшырабыз, ошол боюнча талкуу кылабыз. Чыдамсыздыктар менен күтүп атканыңыздарды көрүп турам. Кээ бирөөңүздөр айтып атасыздар, Алмаз сериал көргөндөй эле болуп атат депчи. Ошондой эле болуп атат. Буйрса аз калды. Баштаганыбызга бүгүн 3-чү күн болду. Бүтөбүз бир. Бирге болобуз. Баарыңыздарга рахмат. Замандаштар, буйрса бүтөйүн деп калдым. Шлифовать эткен иштери калды. Анан бул кожа болгондон кийин шлифовать эткендечи, жана темирлердей же жыгачтардай эле желе бербейт да. Кожа мындай чепрак кожа, эми катуу, бирок мындай наждакка желбейт да. Анан аябай жакшы наждактанда моголор жалтырайт да. Буюрса полировка иштери калды. Андан кийин стелкасын жасап туруп, анан буюрса бүткөндө дагы сиздерге көргөзөм. Бүтөйүн деп аракетти кылып атам. Сиздер да күтүп атасыздар, билип атам. Келип кеткендер да бүттүңбү, шефтикин деп атышат баары элечи. Анан жок десем, карап туруп анан жасап атканды көрүп алып анан кетип атышат. Депчи. Анан монун баарын шлифовать этпесек жалтырабай калат да. Монун баары кат-кат бүт кожа монун баары така сельный кожа. Бир 5 катар болду окшойт. 1 2 3 4 5 катар болду окшойт. Ушундай замандаштар буйрса, бүгүн кечке бүтүп, эртең Кудайым буйрса бүттүк деп ажобузга айтабыз, жар салабыз деп турам. Кудай буйрса иштеп. Ийгилик баарыңыздарга. Барбаңыздар, лайкты басып, комментарийди жазып туруңуздар, колдоп туруңуздар. Бирок чын эле сиздер колдоп, комментарий жазып, лайк басканда мындай огош бүттер биринчи күндөрдөн да жоопкерчилик күчөдү. Аябай күчөдү. Кудайым буйрса, баарыбыздын атыбыздан президентибизге кыргыз өндүрүшүнө сонун белек кылабыз. Мен да чыдамсыздык менен бүтөйүн деп атам. Давайте бөлүшүңүздөр эфирде. Интернетти жаралы. Өңгө элдер мындай президент үчүн монтип наждактап болсо да бут кийим жасашат экен, кыргыз эли өзүнүн эл башчысын сыйлайт экен деген деңгээлге чейин соц тармактардан таратышыбыз керек. Ошол эле азыр жашообуз. Давайте. Өзүн сыйлайт дейт. Мына ушундай юбилейный работа болуп атат замандаштар. Алмаз качан бүтөсүң, шефтикин, ажобуздукун качан бүтөсүң Алмаз. Аябай күтүп атабыз, сериал күткөндөй эле күтүп атабыз деп атасыздар. Азыр түнкү саат канча болду? 1:30. Түнкү саат 1:30 болуптур. Замандаштар, май
1-iyun болду. Президентибиздин ажообуздун бут кийимин Кудай буйрса Кыргызстандан чыгарылган кыргыз өндүрүшүнөн жасалган терилерден ал тургай могу стелкасы да атегинде бүт баарын ручной кылып жасап чыкты. Кудай буйрса бүттү замандаштар. Мен бүгүн биринчиден эң кичинекей балдардын байрамы менен куттуктайм. Аман болушсун. Биздин келечек, биз да бир убакта кичинекей Кыргызстандын келечеги болчубуз. Бүгүн Кудайым буйрса монтип ажообуз түндүк менен түштүктүн Кыргызстанда түндүк түштүк деген бар. Ошонун эки ягын бирдей кармап, калыстыгын кылып, элдин баарын бирдей көрүп, ушинтип кызматын кылып келатат Кудайым буйрса. Анан ушул ажообузга Кыргызстандын өндүрүлгөн колдон келе тургандай кылып туруп, ушундай бир бут кийимдерди жасадык. Чекесин эле көргөзөйүн, анткенси мунун баарын Кудайым буйрса ажообуз менен бирге, эл менен бирге Кудай буйрса чогуу көрөлү. Урматтуу, чекесин эле көргөзөйүн, мына кырлардын тигилгендери общий көргөзбөй эле коеюн. Монун баарын колго өрүп чыктым. Бул селине чыкканы, таманы дагы бул жерде бүт бар кожа. Анан ал тургай монтип туруп Кыргыздын өзүнүн куржуну бар эмес беле. Куржунду дагы кыргыз эли эки ягын тең салмакта сактап көтөрүп жүрүшөт да. Атка салса дагы, ийинге салса дагы ушундай алып жүрөт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге деп бир жакшы калбыт ой менен, тилек менен ушул өзүм өнөрүмдү да көргөзөйүн. Кыргызстандан ушундай бир жакшы нерселерди чыгарсак болот. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнө ушул колдон өндүрүлгөн товарларды Кыргыздын да брендин кылсамбы деген ой тилек менен эң биринчи ушул сизге жазадым. Ушул бренд кылсам, биринчи ушу биздин ажообуз кийсин. Кемчилиги болсо жашырып, артыкчылыгы болсо мактап, мотивациядан берип, бир жакшы сөзүңүздү айтып, мен эмес, ушу 3-4 күндөн бери баштагандан бери 100 000 деген адамдар бүтүп атат. Ошонун баарына бир демден берип, мотивациядан берип, келечекте ушул эң ушул өнөрлүү өлбөйт дегендей Кыргызстан ушинтип, мен урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына могул бир балка, могул плоскоопсу, анан мына моундай эле бычак менен ушу сизге деген обувту ушуну менен эле жасадым. Мен эч кандай чоң инструменттерди, станокторду колдонгон жокмун. Таптаза колемдет менен кылдым. Мен эмне үчүн анчалык 3-4 күндөн бери ушунун баарын жасадым? Анткени себеби биз Кыргызстандан да жоктон бар кылсак болот. Бүт эле чоң станок менен чечиле бербейт, бүт эле акча менен чечиле бербейт. Ушунун баарын эң биринчи аракет кылалы деп туруп, ушул жаштарга да мотивация болсун, бир нерсени өндүрөлү, алып сатуудан эч кандай кыргыз эли көтөрүлбөйбүз деп, ушул эле колумда бар нерсе менен сизге Кыргызстандан, Кыргыздын уйларынын, Кыргызстандын заводунан өндүрүлгөн териден сизге деп бут кийим жасадым. Ушуну кабыл алып коюңуз. Эл болсо бүткөндөн көргөздөт эле, бирок мен ушу элге да сюрприз болсун, сизге да сюрприз болсун деп туруп, азыр бүткөндөн көргөзгөн жокмун. Өзүңүз кийип, көргөзүп берес. Кыргызстандын Алмаз Өмүр Булгар бренд буюмдарын тушоосун кесип берес деп сизге белегимди жасап бүттүм. Толкундан эмне айтамын билбей калдым. Нар жагым барбаңыз, кыргыз элинде түндүк түштүк деген бар. Ошол түндүк түштүк элинин тең ортосуна калыстыта туруп, эл башчысы болуп аман эсен жүрө бериңиз. Биздин белегибизди Кудай буйрса кабыл алып коюңуз. Сизди терең урматтап, Алмаз Өмүр. Ассаламу алейкум замандаштар. Кутмандуу таңыңыздар менен. Замандаштар менен өтө кубанып турам. Таңкы саат 5-тен 55 мүнөт өттү как раз. Мен болсо турдум, ойгондум. Президенттин бут кийимин баштайын дедим. Комментарийлерге кирип карадым.
Рахмат. Эл жұрт 400 миңге чукул просмотрлар болуптур таң атыкча. 386 миң. Акыркылары жокто энди 30-40 миңден болуптур. Кечеки видеомчу. Чоң рахмат. Сиздерден ушунчалык катуу дем болгондуктан мен дагы азыр жакшы эс алдым. Таңкы саат 5:55 болду. Турдум, азыр барып туруп ишимди баштайм. Замандаштар, президенттин мутки мен баштайм, Кудай буюрса. Бирге болуп турмуздар, жакшы кабыл келиңиздер, жазып турмуздар, бүтүрүп, Кудайым буюрса, бирге Кыргызстандын өндүрүшүн президентибиз ажообузга бирге көргөзөбүз. Баарыңыздарга бүгүн Кудай Таалам эч нерсесин аябасын, аман болуңуздар, иштериңиздерди ийгилик коштосун. Терең урматтап, алмаз өмүр.